Ассаламу алейкум, урматтуу Мусту YouTube каналыбыздын катталуучулары, биздин көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Саламатсыздарбы туугандар? Бүгүн биз Каракулжанын Чалма айылындабыз. Бүгүнкү чыгарылыш өзгөчө бир чыгарылыш болуп атат туугандар. Себеби бүгүн мынакей өзүңүздөр көрүп турган Орел деген кайман аты бар бир атты жазга бышты болуп калат туугандар. 3 жашка толо турган сыны келишкен бир атты тартып көргөзүп берүүнү туура көрүп, Каракулжанын Чалма айылына келдик. Бул Чалма айылы Каракулжанын центрине 25 километр алыстыкта жайгашкан Алайкуу тарапка кетип аткан жолдо. Ушул жерде туугандар бул аттын азыр толук маалыматын айтып, атка болгон пикирибизди берели туугандар. Анда эмесе биз менен чогуу болуп ээси менен бул атка болгон маалыматты толук бергенге аракет кылалы. Бул аттын ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум. Ден соолук жакшыбы? Бул сындуу аттуу, рахмат. Келип калдык бул айылга дагы. Бул атты сатууга коюп атасыңарбы? Сатууга койдук. Эмне үчүн мындай сындуу ат сатууга чыгып атат? Атты чынында сатылбай турган ат эле. Ушу кичине үй жайды оңдош керек болуп атат. Балачакка чоңоюп ошол себептен. Бул аттын азыр жакшы. Аттын жашы кандай болуп калат ошондо? Жашы жазга бышты болуп. Жазга бышты. Тишин көргөзбөйлүбү биринчи эле? Көргөзөлү. Тишин көрсө туруп туугандар. Аттын бою чоң экен. Боюнан бери айтып баарын тарталы. Азуу сай элек. Азуу жок, мына азуу. Булар эми бышты толду. Тишин сүрүп тура. Бул аттын породасы кандай? Эми негизинен айтканда. Толук маалымат жок, биз деле ошо колдон келген бизге. Келип калган, Келген. Канча жыл мурун келген? Бизге бир 1,5 жыл болуп калды. Жаңылышпасам ошо 1,5 жыл. Палтарашка малында эле келген экен да? Ошондой болуп калды окшойт. Мынакей туугандар. Аттын өнөрлөрү барбы азыр стапта? Немеси боюнча толук маалыматы жок. Пародасы боюнча. Анан өнөрү кандай? Өнөрү дегенде Булакка анча-мынча чабылып атабы? Анча 1-2 жолу гана салдым, өзүнүн айылдын ошо майда улагы, айылдын улагы белгилүү да. Айылдын ошо азыраак атка, ошо торбо улакка салдым. Мен буда коркуу сезим жок. Кире берет. Билбейт, жаш мал эми, муну тарбиялаш да будан бuyакачы. Ошо насип болуп алган адам тарбиялап алышын да буну. Эми буну кайман аты Орел деп эмне үчүн коюлуп калган? Орел деп ошо баягы бүркүттүн жанагы арканкы эки шыйрагы ак болгон үчүн эле ошодон коюлуп калган экен да. Бою канча чыгат? Коюп койду эле. Бою 1,70-тин үстү. 1,70-тин үстү. Чынында тартпапмын, 1,70-тин үстү. Мен качан бир тартканымда 75ке жетпей калса керек, 70-тин үстү. Аябай мына жоон боюн чоң ат экен туугандар. Келсеңиздер дагы бул атты көрүп туугандар, аттын чоңдугуна жана аттын жоондугуна, аттын суагайлыгына, сынына туугандар баа бересиздер. Эми жооштугун айта кетели, Жооштугунда айып жок, мына 4 жооштугунда айып жок. Какасы тура 4 бутунда. Какканда неме кылбайбы? Эч бир бул эгер чоң мал баягындай бинеки силкине турган болсо, ондо бир алыбыз деле жетмек эмес бугачы. Ооба. Быйыл кетпей уктаган боюнча туруп берет. Айып жок. Бала деле, бала чака деле кармап эме кылган эч бир немеси жок, айыбы жок. Жооштугунда айыбы жок. Минип атканда өнөр көргөзбөйбү? Пейилдери кандай? Пейили өтө жумшак. Өзү баягы эрке мүнөз. Эрке мүнөз экен да? Мүнөзү эрке мүнөз. Баягы жаштыгынанбы эркелеп, кичине баягынтип тумшугу менен ары бери түртүп эркелеп калат. Анан ондой өнөр жок чынында. Бүгүн чыгарылышта баас минип атканда бир аз бандай тегерен качып мингизбей өзүнчө ойноп тегерен. Эми ал адаттарды калтырса болот, Ал жок, бул эми бул жаштыгы өзүнчө эле эркелиги ал. Эркелиги деген, Адамдын иш эмес. Мынакей туугандар, көкүрөк тарабын бир сыра көргөзөйүн. Жоон жолпу келген Орелдун буту колу. Мына арканкы буту не болгон? Мына сол буту. Арканкы буту сол, ушул буту бизге келгенде ушундай келген. Анан ал ишкер жакта шырамы турбайбы? Шырам экен, Шырамы биз эгелеринен, мурунку эгелеринен алганыбызда жанагы Россиядан келгенде, өзү российский бул. Россиядан келгенде ошо КамАЗдан түшүрүп атып, алдырып алыптыр бутунчу. Ошол шырам болуп ошо боюнча калып кеткен экен. Мынакей туугандар, мындай чоң атка, сындуу атка толук маалымат айтпасак болбой калат туугандар. Мына аттын үстүн көрүңүздөр. Бүгүнкү чыгарылышта баасы айтылат, Басын айтабыз, сыр бойдон калтырбайбыз. Биздин көрүүчүлөр дагы билсин мындай сындуу ат канчага коюлат. Бир чабып көрсөк болобу? Чабып көрсөк болот. Чабып көрсөк болот, Болот.
Biraz kamırak. Kamırak mı? Biroq жеңилдигин көрдүм. Жеңилдигин карагыла тугандар. Жеңилдигинде эме жок, бул жеңил, өтөлө жеңил. Мындай атты тарбиялаган болсо давай улактар чабып отурган экен. Камыrak улакка көп эме, баягы көп минилбейт да. Аз карасаң сайдан сууга түшүп, малайда түштү мына укам. Кичине тердей түштү да? Чыкты чабы уже тердеп алган. Болду, атты кыйдабайлы. Жетет. Мына кетип онда. Дагы бир кой берели, а? Узагыраак. Кой бер, узак эле кой бер. Мына кетип ондар. Атты көрүп турабыз. Эми баасына келип токтололу, а? Баасын канча дейбиз? Баасын жабыштырып, замир өзүнүн немесине жараша коелучу. Баасын жабыштырып эле айтканда ошо $10.000 деп айттым. $10.000. Айтылыш баасы анан бир аз эме кеми болот, а? Сүйлөшөбүз ал жагынча. Мына кетип ондар. $10.000 орел коюлду тугандар. Анда эмесе алдыдагы номерлерге номерлерди мен бул экранга коюп койдум тугандар. Аттын сынын көрүңүздөр. Эгерде ат чаккан болсо номерлерге чалып $10.000 кеми бар деп атат тугандар. Акырын басырып койчу, аттын баскан басыктарын бир сыра көрөлү тугандар. Мынакей. Сындуу ат орел. Чатка аяктарын сизге баарын тартайын. Бери бастыр, бери. Бою бир 70-тен ашып ала турган бул аттын багасы $10.000 кеми бар деп коюлду. Бастыр, Мынакей тугандар. Эгерде келем десеңиздер, алдыда айтылып өткөн даректерге келесиздер. Каракулжа Чалма айылы, Каракулжанын центринен 25 км алыстыкта жайгашкан айылдан ушул атты тартып көргөзүп берген Мусту каналы мен аттым Замир болду. Келерки чыгарылышта көрүшкөнчө аманчылыкта жолугушалы. Атты көрдүңүздөр тугандар, аттын чуркаганы өзгөчө ат. Ушул бүгүнкү чыгарылышта Чалмадан чыкты. Мынакей достор.